Эмне үчүн Россиядан, анан Турциядан алып келе албай атабыз биздин жарандарды? Эмне себеп? Мына 11 апрелге Новосибирскден рейс даярдалып уча турган болуп аткан, сүйлөшүлгөн болчу. Анан кандайдыр бир себептерден авиакомпания макул экен, мына аба кызматкерлери сүйлөшө албай, анан кийин летчиктердин арасынан отказ берип койду деген маселе айтылып, анан кийинке жылып калды, ал атмен болгон жок, кийинке жылып калды. Анан летчик ооруп калды, анан палан болуп калды деген туура эмес бучу. Канча бар, канча керек и канча келет. И еще по поводу мигрантов. Может быть, можно автобусами их как-то отправить? Это будет дешевле. Это предложение самих мигрантов, по крайней мере, из Новосибирска. Бизде көптөгөн шайлоочулар сурап атат. 183 миллион каяка кетти, каяка жумшалды? Биз аны билбейбиз, жооп бере албайбыз. Биз жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Кыргызстандын өзүнүн самолету жок. Самолетторду сатып жок кылган адамдарды бүгүнкү күнү кайра чоңойтуп отурат премьер-министр. Bir жумага жетпей, эң эле көп дегенде bir жуманын ичинде ушул жанагы билеттерин сатып алынган Новосибирск, Стамбул сыяктуу шаарлардан биз алып келүүнү уюштурсун деп кошуп коюшубуз керек. Максимум bir жума. Сегодня мы видим и слышим, какой урон наносит пандемия коронавируса. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу Кубатбек Аличевич, мен ушу баягы мигранттар маселеси боюнча кичине улантып кетейин дегем. Өкмөттү эч ким иштебей атат деген жери жок. Чындыгында иштеп атасыңар. Мына буга чейин 6000 жаранды алып келипсиңер. Бүгүнкү күндө 4371 жаран ар жакта. Мындайча айтканда, дүйнө кайсы булун бурчу болбосун, ошол жерде бүт бар жарандарыбыз бар экен да. Ушулар боюнча мен сизге мындай бир так айтайын дегенде, бүгүнкү күндө алып келе албай турган алып келе албай турган болсогаларды ордунда буларга бир шарт түзүп бербейлиби? Ошону кандай карайсыз? Туура маселе, урматтуу Бактыбек Үсенович. Москвадагы биздин элчилигибиз тарабынан мамлекеттин эсебинен тапкан акча, анан кээ бир спонсорлордун таап берген жардамдардын эсебинен кээ бир биздин ошондой жарандарыбызга атайын хостелдер снимать этип, трехразовый питаниясы менен жасап берип атабыз. Азыр ушул ишти биз кече сүйлөштүк, да параллельно алып барабыз башка жерлерде дагы. Себеби дегенде бардык жерде аны сразу чечкенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Билесиздер, азыр сообщение болбой, ар кандай мамлекеттер арасындагы байланыштар мурункудай болбой, тез ыкчам. Маселе чындап эле оордоп атат да. Бирок сиз айткан сунушту биз иштеп атабыз, мындан кийин да улантабыз сунушуңуз менен. Туура маселе негизи. Бирок ушул маселелер толук кандуу чечилбей атат окшойт да. Эмне дегенде, ар бир жарандын звоногун уксаңчы, тим эле эми укмушта посольстволор, консулдурлар иштеп атканын карасаң, тим эле эми азыр шумдук да. Ошолорго кичине көңүл буруп, мамлекетибизди ушунда көрсөтпөсөк, качан көрсөтөбүз, туурабы? Өзүбүздүн жарандарга жардам бербесек. Туура айтып атасыз. Азыр эми мен азыр ойлонуп атам, эми баягы буга чейин да ошондой тапшырма бергенбиз, аны күчтөндүрөбүз. Мына ол бизде консулчулар бар эмеспи, особенно бизде проблема Россияда болуп атат да. Анан ошолорду биз тактап, могул жерде биздин жарандарга, тиердеги жарандарга барып иш жүргүзүлө деп тапшырмалар берилген бул. Анан кээ бир жерден угуп атабыз, тиги биздин жарандар аларды көргөн жокпуз, келген жокпуз деген дагы маселе маалыматтарды айтып атышат да. Ошондуктан азыр бүт бардыгын тактап, кайрадан ошолордун менен жатып туруп, ошолор менен чогуу иштеп, чогуу жүрө тургандай кылып туруп тактап байлап берүү боюнча маселелерди чечип атабыз. Кыскасы азыр эми мына 4000 жаранды бир күндө алып келе коюш кыйын, баарыбыз түшүнүп турабыз, билесиздер. Ошол келгенге чейин кандайдыр бир минималдуу түрдө дагы жардам берип, материалдык, моралдык жардамдар берүүгө аракет кылып иштешибиз керек болуп атат. Ошону дагы күчөтөбүз да, Кудай буйрса. Күчөткүлө, эмне дегенде, эми мага бир маселеге жооп берип коюңчу. Эмне үчүн Россиядан, анан Турциядан алып келе албай атабыз биздин жарандарды? Эмне себеп? Мына 11 апрелге Новосибирскден рейс даярдалып уча турган болуп аткан, сүйлөшүлгөн болчу. Анан кандайдыр бир себептерден авиакомпания макул экен, мына аба кызматкерлери сүйлөшө албай, анан кийин летчиктердин арасынан отказ берип койду деген маселе айтылып, анан кийинке жылып калды, ал атмен болгон жок, кийинке жылып калды. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бүгүн
бүгүн эртең чечилип калышы мүмкүн. Куатбек Элчич, эми бу жерде биздин жарандардын жашоо турмушу, өмүр жөнүндө сөз болуп атат да. Анан летчик ооруп калды, анан палан болуп калды деген туура эмес бучу. Ушундай маселелерди мына министр транспортко дайындасаңыз, чечсе болот бунучу. Ар кандай маселелерди айтып атат. Тиги болуп атат, бу болуп атат депчи. Ушундайда бир күчүңөрдү көрсөткүлө, ушу биздин жарандарды алып чыгыш керек да. Эми бир маселе, урматтуу Алмаз Кыдырбаевич, волонтерлор боюнча ошолор аябай көп звонок чалып атышат да. Жаш баягы биздин жарандар коомдорду түзүп, волонтер болуп, баягы жардам берели деп атат да өкмөткөчү. Ошолор боюнча, пропусктар боюнча аябай маселе көп болот. Ушунга жооп берип коюңузчу. Рахмат, Бактыбек Усенович. Эми волонтерлор боюнча бир ошо маселе болуп атат. Ошондой эле көп бизге кайрылып атат, аябай көп кайрылып атат. Бирок ошондой эле биз аларды мэрияга жөнөтүп атабыз. Ошондо бүгүнкү күнү мэрия бүт баягы гуманитарный жардам боюнча бүт координация кылып атат. Алар аркылуу бизге анда кайрылсын. Ар бир волонтерго биз бере албайбыз. Мен ачык эле айтып коеюн. Коомдор боюнча айтып атам мен. Коом болгондор. Коомдор боюнча эч кандай маселе жок. Маселе болуп атпайбы? Мына общественный коом калкан деген бар экен. 10 секунд. Калкан дегенчи 5000ге жакын баягы члени бар экен. Ошолар айтып атат, бир да пропуск ала албай атат. Биз жардам берели пенсионерлерге, баягы ушундай кишилергечи. Бактыбек Усенович, бүгүнкү күнү ошондой эле 15 апрелден баштап, бүгүнкү күнүн баштап бүт баягы электрондук системага өттүк биз. Пожалуйста, бизге келсин, кайрылсын. Биз ошону рассмотрение кылып туруп, анда, конечно, беребиз. Бирок 5000ге биз бере албайбыз. Аны ачык эле айтып коеюн. Урматтуу жолдош Боронов, сизге сураныч. Жеке мага өкмөттүн штабтын ишмердүүлүгү боюнча каражат каяктан келген, канча кеткен мага кагаз түрүндө жазып берсеңиз, бул жашыруун маалымат эмес да. Себеби бизде көптөгөн шайлоочулар сурап атат. 183 миллион каяка кетти, каяка жумшалды. Биз аны билбейбиз, жооп бере албайбыз. Ошондо эгерде сиздер бизге маалымат берсеңиздер, биз деле түшүндүрмө ишти жүргүзсөк болот да. Жандай эмеспи? Анткени себеби азыр организациялар, акционерный обществолордун баары 25 сомдон тендер өткөзүп алып атышат. Эртеңки күнү силер азыр аптекага саттырбай атасыңар. 10 сомдон ашырбасын деп текшерип атышат аларды. Бирок алар организациялар алып атышат. Кийимдерди бүт бардыгын чоң бааларды алып атат. Эртеңки күнү ушулар акчалар уурдалганда ызы-чуу болот деген сөз да бул. Анан экинчиси Ысык көл областы боюнча. Кечөө акимдерде суранып атышат, мына күнүнө 100 машина кирип чыгып атат дейт Бишкектен келгендер. Жанагы коттедждери барлар, башка курортный зонада үйлөрү барлардын баары ошол жака кетип атат деп атат да. Ошол жакты бир жесткилек жаап берсеңер деп атат да. Анткени себеби губернатордун өзүнүн эле токтому менен башында биринчи жапкан үчүн азыр ошол жакта иштер ошо оорулар аз болгон себеби ошондонбу деп атабыз да. Элдер азыраак барса, мисалы үчүн, оору да көбөйбөйт деп, жана жерлерде деле ушундай катуу эле жабыш керек. Бизде чрезвычайный положение биринчи күндөн баштап эле кирип калган Ысык көл областындачы. Ошол сыяктуу эле башка областтарда да ушундай кылыш керек. Анан эң керектүү нерселер хлор, спецкостюмдар, маскалар, ун, май, чай деген нерселерди мына кымбаттагандан кымбаттап эле бартат. Хлор 280 сомго чыкты. Айыл өкмөттөр сатып алып атат азыр хлорлорду. Урматтуу Эркин Шамшидинович, мен сизге ушу суроом. Азык түлүк коопсуздугунда эң биринчи орунда ун маселеси турат да азырчы. Сиз мага ошо азыркы республикада болуп аткан кырдаал жөнүндө кичине маалымат берип коюңузчу. Так. Канча бар, канча керек, канча келет? Акыркы мына бир жуманын ичинде. Үмбетов Доктор Алиш, бүгүнкү күндө ун маселеси боюнча бизде эң негизги сырттан келген буудай менен ун бул Казакстан, Россия. Россия тарап менен
премьер-министр Мишустинге кайрылуу жөнөтүп 100 000 тонна буудайга сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн болчу. Ошол көлөмдүн ичинен 28 000 тоннага биздин фонд Госматрезерв контрактлар түзүп, уже мына эмки жумадан баштап келип баштайт. Где-то апрель-майдын ичинде 28 000 тонна келет. Бул бир, анан Казакстандан болсо алар эми ушундай чечим кабыл алып койду. Март айынын аягында бул бизге гана эмес, бүт өлкөлөргө квота коюп койду да. Биздин Кыргызстанга 30 000 буудай ун менен эсептеп чыкканда 22 000 тонна ун деп квота койду бир айда. Бир айда ушундай квота менен аласыңар деп. Бул квота бизге азыр маалымат түшүп атат, тиги сентябрга чейин күчүндө болот экен да. Анан алар бизге неме силердин ун ташуучу компаниялардын тизмесин бергиле деп ошо Айыл чарба министрлиги аркылуу берилген болчу. Анан кошумча дагы башында 9 компания берилген, андан кийин дагы кошумча дагы тизмелер берилип, бүгүнкү күндө адашпасам где-то 24-25 компаниянын тизмесин берген болчубуз. Азыр мына өткөн жумада биринчи партиясы келди. И еще по поводу мигрантов. Может быть, можно автобусами их как-то отправить? Это будет дешевле. Это предложение самих мигрантов, по крайней мере, из Новосибирска. Спасибо. Саламаттык сактоо министрине мен азыр тактап коеюн дедим. Азыр бир сөз айттыңыз сиз. Новосибирскке жиберебиз деп айттыңызбы? Референс лаборатория бар, Вектор деген. Новосибирскке ошого жиберебиз на переподтверждение всех положительных. Ава жабык, сиз эмне менен жиберип атасыз Новосибирскке? ВОЗ алып барат, биз алып барбайбыз. ВОЗ өзүнүн линиясы менен. Жок, кантип алып кетти атал? Алар топтоп алып барышат өздөрүнүн линиясы менен. Атайын служба бар ошону ташыган. Эмне өзүбүз тактай албайбызбы биз? Жок, тактайбыз. Биз ошону баягы ВОЗдун чечими менен атайын переподтверждение беребиз да, мындайча айткандачы. Биздики бар бул жерде, эки жолу коебуз. Бул аябай бир коркунуч сөз айттыңыз да сизчи? Эгерде биз бардык немени Новосибирсктен күтүп отурган болсок, анда приехали тогда. Жок, бул положительный дейбиз, кийин переподтверждениега дейбин мен. Ойнанайын Кудай. Котбек Элчевич, айтсаңыз 11 апрелдеги самолет эмне үчүн учпай калды Новосибирскиден? Азыр биринчи маселеңизге подробно түшүндүрүп койсунчу. Мындай жакшы түшүнүш Биз болуп калды. мындайда бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун уюмдарынын чечими боюнча ар бир өлкөдөгү положительный чыккан анализдерди на переподтверждениега референс лаборатория СНГ боюнча бир гана Вектор деген Новосибирскке ошол жерге барабыз. А так биздин ошол только положительный өзүндө бекитебиз, бирден эмес эки жолдон повтор кылып туруп. Ошону кайрадан ошону текшерүү үчүн ошол жака жиберебиз. 11 апрелде боюнча самолет боюнча биз биринчи жакшы эле аракет кылганбыз. Ошол самолетту 6 апрелде учурганга ал болбой калды. Анан 11 апрелде дагы аракет кылганбыз. Бирок жерде дагы Россияда дагы абал биздикиндей штаб чечим чечет. И Росавиациядан биз эмени алдык, отказ. И когда будет выполнен рейс, неопределенное время деп. Ошону менен токтоп калды. Эмне Россия өкмөтү отказ берди, Котбек Элчевич? А жерде дагы оперативный штаб бар, чече турган. Ошолор чечим алган го. Биз алардын эмесин айта албайбыз да. Котбек Элчевич, Россиянын өкмөтүнүн баштары менен сөз болуп атабы бул маселе боюнча, жокпу? Маселени Тышкы иштер министрлиги алып барат. Тышкы иштер министрлиги жооп берип атат, ушулар толук маалыматка ээ. Себеби бул Тышкы иштер министрлигинин уровенинде сүйлөшүлүп атат бардык мамлекеттерде. Айтыңызчы Тышкы иштер министрлиги. Улуубек Зулкукарович, ар бир өлкө Кыргызстанга окшоп өзү штаб түзүлгөндө ошол штаб чечип атат. Биз бияктан, биз тараптан элчиликке тапшырма бергенбиз, уруксат берсин деп Россия тарабы. Андан тышкары бияктан Россиянын элчисин чакырып, ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат да.
азырынча уруксат берелек. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болсо, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн Глеген Россияда bir ayda 170 adam koronavirüsten nabıt oldu. ДТП'дан, жол кырсыгынан 1,5 мың адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы? Кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип алып туруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, biz жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Экинчи микрофон. Кечиресиз, Куатбек ачы жооп бересизби? Урматтуу Келди мырза, биз жооп берүүдөн качкан жокпуз, жооп беребиз. Негизинен бул маселени мигранттардын ошо жакка же болбосо чет өлкөгө чыгып, дарыланып кайра келе албаган биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин бул маселени көтөрүп атат. Ушунун токтом катары киргизиш керек сөзсүз түрдө. Мен айтат элем, мен 3 жылдан бери ошо аэропорттогу жетекчилердин шалакылыгы, же болбосо өзүнүн ишин билбеген жетекчилерди ордуна профессионалдуу жетекчилерди, ишти билген адамдарды койдуп 3 жылдан бери айтам, бирок эч бир кандай чечим жок да. Ушуну протоколдук тапшырма дагы берет элем төрага. Мына бүгүнкү күнү аэропорттун чоңу гана иштен кеткени менен эч кандай бир кыймыл дагы жок. Керек болсо мен бүгүнкү күнү Кыргызстандын өзүнүн самолету жок. Самолетторду сатып жок кылган адамдарды бүгүнкү күнү кайра чоңойтуп отурат премьер-министр. Чоң ошо жерге жумуштарга коюп. Бул ачык чындык. Парламентти сөктүрбөй, президентке кайрылтпай, ошо жерде талада калган биздин жарандарыбызды ошо Манас аэропортунун ошо жерде иштеген адамдар бардыгын алып келип бүгүнкү күнү коюп кое турган маселе болчу. Ошо жерде солярка саткан, же болбосо буга чейинки ар бир самолетко куйган адамдар отурат ошо жерде. Миллиондоп, миллиарддап бүгүнкү күнү байып. Мына ошондо бүгүнкү күнү контролду албайсыңар. Же болбосо ошолар менен табакташсыздар. Мына бүгүнкү күнү ошон үчүн сөзүңүздөр өтпөйт өкмөт. Бүгүнкү күнү ошон үчүн биздин жарандарды чет өлкөдө калтырып отурасыңар. Сөгүш парламентке, президентке келет. Өкмөт таптаза боюнча отурасыңар. Эч бир маселени чече албай атасыңар. Ушуну протоколдук тапшырмада. Токтомго да киргизиш керек дагы, жетекчилерди жумуштан алып, ордуна иштей ала турган адамдарды коюш керек. Подпунктун карасаңыз, биздин жарандарды чет өлкөдөн кайтып келүү үчүн чартердик каттамдарды уюштуруу, транспорттук коридорду камсыз кылуу жана башка чараларды көрсүн деп жазып коюптур да. Бул абдан мындай жумшак жазылган. Ушул жерге азыр токтомдо кабыл алышыбыз керек. Бир жумага жетпей, эң эле көп дегенде бир жуманын ичинде ушул жанагы билеттерин сатып алынган Новосибирск, Стамбул сыяктуу шаарлардан биз алып келүүнү уюштурсун деп кошуп коюшубуз керек. Максимум бир жума. Анткени алардын чыдамы кетип, ыйлап атышат, жанатан берчи. Скорый алып кетти деп азыр улам бизге жазып атышат. Анан ошол эле учурда ошого каражат бөлүнсүн деп коюш керек. Мына биз азыр эле сүйлөштүк Новосибирскиде
S7 авиакомпаниясы эгерде Манас аэропорту уруксат берсе, биз азыр алып кеткенге даярбыз деген билдирүүсүн жасады. Эми биз ушого уруксат берип кое албасак болбойт да, бул бүтүндөй бийликти, парламентти карап отурбайбы? Ошого токтомго ошону киргизип, эң көп дегенде 1 жума элчилик мына бүгүндөн баштап сүйлөшүүлөрдү баштасын. Росавиация менен бардыгы менен ошондо уруксат деле берип койсок, менимче чечиле турган маселе. Эгерде такыр болбосо, биз өзүбүз чартердик рейс жөнөтсөк деле бюджети ашып кетсе 30 000 акш доллар болот экен. Ал жакка биз азыр мына 20 000 доллар бөлдүк деп атабыз. Бөлгөн акчабызга караганда 2 эселеп көп болуп атпайбы? Ошондуктан ушуга бир өтө олуттуу мамиле кылып койсок болбойт. Өкмөт абдан мындай кайдыгер мамиле кылып атасыңар ушугачы. Бүт ыйлап атат. Депутаттарды мына азыр жогоруда коллегаларым айтып өттү. Бүт баарыбызды сөгүп атат, каргап атат. Ошол Манас аэропортунан гана уруксат берип коюңуздар. Россия менен сүйлөшүңүздөр, элчилик менен сүйлөшүңүздөр. Бул мындай өтө кыйын маселе эмес, чечип кое турган маселе. Эми урматтуу депутаттар, бул өкмөт биздин өкмөт. Биз буларды абдан аяп, мындай жумшак мамиле кылып атабыз. Эгерде чече албаса, анда биз отставкасы тууралуу маселелерди козгошубуз керек. Анткени парламент эч биз сүйлөсөк, сөзүбүз өтпөсө. Мисалы карасаңыздар, бир токтомдун 3-чү пунктунда так дана жазылып атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө төмөнкүлөр тапшырылсын деп мына комитет чыгарып атат. Биздин жарандарды чет өлкөлөрдөн кайтып келүү үчүн чартердик каттамдарды уюштуруу, транспорттук коридорду камсыз кылуу жана башка чараларды чет өлкөлөрдө пандемияга байланыштуу аргасыз калып калган Кыргыз Республикасына муктаж болгон жарандарына жардам көрсөтүүгө республикалык бюджеттен финансылык каражат бөлүнсүн. Ошондой эле пандемияга байланыштуу чет өлкөлөрдө аргасыз турган Кыргыз Республикасынын жарандары тууралуу толук маалымат берилсин деп токтомдо жакшы көрсөтүлүп атат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.